Коронавирус илдети мындан ары жайылпоо жана экинчи толкуну болот деген божомолго таянып тиешелүү кызматтардын катышуусунда рейд өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө ашканалар, соода сатык түйүндөрү, чакан базарчалар текшерүүгө алынды. Алгач эле эл көп тейлинген ашканалардын санитардык абалы каралып, көпчүлүгү нормаларга жооп бербеген шартта кызмат көрсөткөндүгү аныкталды. Маркировка алынып, упаковкаланыш керек эле. Качан жасалганын азыр жүргүн көрө албайбыз. Канча күндөн бери турат. Ашканалардын дээрлик баарында муздаткычтарга сакталган азык-түлүктөрдүн мөөнөтү өтүп кеткен же болбосо сакталган мөөнөтүнө чейинки убакыты жазылган эмес. Ал эми идиш-аяктарды жуучу жайлар такыр талапка жооп бербейт. Мындай шалаакылыктын айынан каралбаган тамак аштардан ар кандай оору чыгышы мүмкүн дешет адистер. Бирок мындай кемчиликтерди ашкана ээлери моюнга алгысы келген жок. Эртеге жаап, өзүм жууп тазалайын деп жаткам. Ишемби күнү эле тазалап баарын жыйнаганбыз. Башкалар 1-2 жылда эле тазалашпайт. Биз күн сайын ишембилик кылабыз. Har şamda özü odamlar kılmaydı. 1 yıl 2 yıl ремонт kılmaydı. Тамактанууга келген жарандар кандай жердин тамак жеп жатканын деле эле салышпаса керек. Биринин үстүнө бири коюлган тамак аштардын абалы мына ушундай. Мен аламан да ошону берем азыр. Ногу бушкан котлет экен. Түндөгүсү эмне? Үстүнө бастырып койгонуңуз. Bunu parnesini koymapsan da İbrahim. Biraz oşun getirdim de yukarı. Бушкан тамак экен. Mayırda kız oğurup kaldı. Hadi. Üstüne buna bağlanıp kaldıracak. Kiyimizge cıvat. Buna kedet lan. Bunu hazır Şunu şuraytsız. Jamal çıkalım. Zufra. Zufra. Анын түйүндө дагы бир эме бар экен. Kaşınak parnes koyup koyuş gerek de koymaptı. Мынакей. Булар канча күндүк тамактар? Буларды азыр бересиз да. Мынакей, бул дагы ошондой. Мына эмне түйүндөгүсү? Seç kurun ki güleşti o. Не ал? Yo. Parnes koyup koymaptı. Hakikaten kokuş gerek. Рейдтин жүрүшүндө эт сатуучу жайлар жана жол жегинде сатуучулар текшерилди. Мында деле эреже сакталган эмес. Аларды санепид көзөмөлдөө борбору тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилди. Ал эми эч кандай шартка туура келбеген ашканаларга айып пул салынды. Нокат шаарынын өзүндө эле 50гө жакын ашкана бар. Алардын баарына мындай текшерүүлөр күн сайын уланары белгилүү болду. Учурда биз 10 ишке, жеке ишкерлерге 10 ишкерге айып пулдар салынды 3000ден 13000 сомго чейинки. Мындай рейдтер кайра дагы улантылат. Мына соода сатык түйүндөрүнө дагы ушундай эрежелер колдонулат. Азыр бул рейдтен кийин биз дагы улантабыз. Жеке менчик частный ооруканаларга маникюр, педикюр, башка дагы баня, чач тарашканаларга да бул ушундай эрежелер улантылат. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдетти ооздуктоо үчүн тамактануучу жайларды, тойконаларды, соода сатык түйүндөрдү катуу текшерүүгө алынарын эскерткен болчу. Мындай көзөмөл күчөтүлөт. Ар бир жаран санитардык нормаларды сактоо менен бирге өздүк гигиенаны сакташы керек. Дүйнөнү алсыраткан коронавирус илдети дагы деле бар экенин жана бул оору кете электигин дарыгерлер эскертишет. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.